Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүнкү видеодо биз Pocket Option платформасынан кантип вывод кылууну көрсөтүп бермекчибиз. Выводду кандай кылабыз? Сол жак бетте эң үстүңкү сол жак бурчта адамдын сөөлөкөсүндөгү профилге киребиз. Андан кийин финансы деген жерге киребиз. Вывод средств дегенге киребиз. Мен Advocash электрондук кошелек аркылуу толуктаган балансты, андыктан Advocash электрондук кошелегима вывод кылам. $25 вывод кылабыз. Биз бул жерге кошелектон сиздер эмне менен пополнение кылсаңыздар, ошонун данныйлары калат бул жерде. Меники Advocash'тын данные продолжить дегенде басабыз. Азыр менин аккаунтума подтверждение келип түшөт. Аккаунтуңуздарга, сиздердин аккаунтуңуздарга, электрондук почтаңыздарга код активация келип түшөт. Ошол код активацияны жазасыздар бул жерге. Биздин код активация 2245 экен. Продолжить. Всё, эми акча биздин кошелекке келип түшкөндөн кийин сиздерге уланысын көргөзүп бермекчимин. Туугандар, биз сиздер менен жана $25 выводко койгонбуз. Сиздерге азыр көргөзүп берейин. Ал вывод мага 4 саат мурун келип эле түшкөн экен. Мен байкабай жүрөптүрмүн. Карасаңыздар, биз выводду койгондо саат 4төн 2 мүнөт өткөн болчу экен. Advocash аттуу биздин электрондук кошелекке вывод кылганбыз. Статус завершен дейт. Значит, вывод болду. Үстүңкү пополнение деген болсо, буну мен случайно басып алдым, бирок пополнение кылган жокмун. Ошон үчүн статус в ожидании деп турат. Эми мен өзүмдүн Advocash электрондук кошелегиме кирип көргөзөйүн сиздерге. Үстүдө көрүп тургансыздардай эле $25 мага келип түшкөн. Датаны карасаңыздар, 18 июнда 23 жылы 5тен 15 мүнөт өткөндө мага уже келип түшкөн. То есть 1 саатта вывод кылат деп чечим чыгарсак болот. Эгер транзакцияны ачып карай турган болсок, бизге комиссиясыз $25 келип түшкөн Pocket Option'дан ылдый жагында жазылып турат. Эми бул видео кыска болуп калбаш үчүн, короткое видео болуп калбаш үчүн сиздерге жаңы индикатор тууралуу айтып берейин. Так, вот идеальный момент таптым сиздерге. Түшүндүрүп берейин, карасаңыздар. MACD индикаторунда кызыл линия менен ак линия бири-бири менен кезигишкен моментте рынокто разворот болот. То есть график бизде кайрылат өйдөгүздөй. Карасаңыздар, ылдый жакта вот MACD'нин кызыл линиясы менен ак линиясы кезигишкен жерде рынок бул жерден кайрылган. Бул жерде кезигишүүнү караңыздар, рыноктун кайрылуусун караңыздар. Бул жерде да ошондой. Ак линия менен кызыл линия кезигишкен, рыноктогу өйдөгүздөй кайрылган. Бул жерде дагы бизде ошондой позиция жүрүп жаткан учуру MACD бири-бири менен кезигишкен. Жана ошондой эле MACD'де үстүңкү свечалар жаңы ачылып баштаган учуру. Вот биздин сделка плюска кетти. Дагы сиздерге мисал көргөзүп берейин бөлөк валюталардан. Караңыздар, дагы идеальный ситуация болуп турган учуру биз ылдый көздөй сделканы ачабыз. Себеби MACD'де эки линия бири-бири менен кезигишкен учур. Еще MACD'нин алдында жаңы свеча, кызыл свеча ачылган учур. Сделканын жабылышын күтөйлү. Вот, көргөнүңүздөрдөй эле бул сделкабыз плюска кетти. Дагы бир сделка ачып көргөзөйүн сиздерге бөлөк валютный парадан. Вот, карасаңыздар, бул жерде дагы идеальный момент болуп турган учуру сделканы өйдөгүздөй ачуу. Себеби MACD индикаторунун кызыл жана ак линиялары бири-бири менен кезигишип, жана үстү жактан зеленый свеча ачылган учуру. Сделканын аягына чыгышын күтөйлү. Өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй эле бул сделка дагы плюска жабылды. MACD индикаторун кантип ачат көргөзүп берейин. ушул индикаторлор турган жерге киребиз.
мурунку видеодо көргөзүп бергендей RSI индикаторун өчүрүп коесуздар дагы RSI'дын үстүндө турган MACD индикаторун иштетесиздер. MACD индикаторуна басып койсоңуздар эле болду, ылдый жактан MACD индикатору сиздерге чыгып берет. Ошону менен бул видеобуз соңун аяктады. Комментарий калтырып жана лайк басканды унутпайбыз туугандар. Жана каналга катталып кетиңиздер. Жаңы жакшы видеолорду чыгарып турганга аракет кылабыз.